Республика Талжурт Зулушев. Мына Карабалта Бишкек жолунда проектінің башчысы сиз тактап коюңчу. Жанагы мөөнөтүндө бүтпөй кеткен жолдун курулушу. Кимдин күнөөсү менен? Проектировщиктинби, же подрядчиктинби? Эмне себептен апрелге бүтпөйт 2020-жылы? Азыркы учурда мөөнөтүн биз дагы подрядчылар менен сүйлөшөбүз. Бирок жанакы Сен сүйлөшкөндү айтпаңыз. Кимин күнөөсү менен көпөрөлөрдү курулуш керек дейсиз. Ал тенде жанагы проектиде көрсөтүш керек эле да. Мөөнөтүндө бүтпөгөн гана жообун айтсаңыз. Мен себептерин айтып кетпедимби жана? Себептери боюнча жанакы жалобалар түшкөн. Ал деген жол вибрация менен курулуш керек болчу жол. Ошо жалобалар түшкөндөн кийин Азия өнүктүрүү банкы деген долбоорду токтотуп койгон, каржылоосун. Азыр деген азыркы жол вибрациясы жок курулуп атат. Буга кошумча убакыт талап кылат. Анткени жанакы проходдор. Ошондо ким күнөөлүү болот? Подрядчиктин күнөөсү жокпу? Айта албайсызбы, урматтуу министр Жанат Саматович. Мына көрдүңүздөр. Бардык бизден көзөмөл органдардын баары подрядчиктен бүгүнкү күндө адвокаты да защита кылат. Бардык эле курулуш боюнча бир эле жол эмес. Урматтуу депутаттар, мен баарыңыздарга кайрылат элем. Мына мыйзам бузуу менен мыйзам кабыл албайлы. Мына өткөндөгү эле ызычуудан мамлекет боюнча канча адам отурат билесиздер. Бүгүн мына өкмөттүн өкүлү отурат, канча жол эскерттик, тоготуп койбостон эң негизги мыйзам ратификация боюнча эсептөө палатасынын корутуусун алгысы келбейт. Алганга да тоготпойт. Мына регламенттин мыйзамды колго кармап турам, мен убактылуу окубайын. Экинчиден мына 3 фракциянын жетекчилери чечим чыгарып берип атат, 3 окууда кабыл алабыз деп. Урматтуу лидерлер, замдар, кимдер койдуңуздар, сиздер да карап коюңуздар. Фракция чечимди өзүңүздөр атынан чыгарып атасыздар. Мыйзамдуу нерсеге мыйзамсыз чечим чыгарып колдоп бериште эртең көтөрүлүшү мүмкүн бул маселелер. Биз мыйзам жол менен кетели, кеңиздер шашпайлы. Бүгүн бул мыйзам долбоорун артка жылдырсын, күн тартибинен алсын. Болбосо биринчи окууда гана карап, экинчи окууда мыйзам эсептөө палатасынын корутуусун алып келиңиздер. Рахмат. Вакытыңыз бүттү.